Улуттук банк эсептик ченди 9% деңгээлинде сактап калды. Бул тууралуу Улуттук банктын төрагасынын орун басары Азат Козубеков маалымат жыйынында билдирди. Айтымында Кыргызстанда инфляция Улуттук банк тарабынан жүргүзүлгөн акча кредит саясатынан улам туруктуу сакталып жатат. Жылдык инфляция көрсөткүчү 2024-жылдын ноябрь айында жыл башындагы 7,3%дан төмөндөп 5,2% түзгөн. Инфляция түзүмү олуттуу өзгөрүүгө учураган жок. Азык-түлүк жана башка товарларга баалардын өсүшү басаңдашы уланып, орточо чекте кармалып турат. Эсептик чен инфляциялык процессти жөнгө салуучу негизги финансылык куралдардын бири болуп саналат. Ал коммерциялык банктардагы насиялар менен депозиттердин пайыздык ченине түз таасир этет. Белгилей кетсек, Улуттук банк башкармалыгынын эсептик чен өлчөмү маселеси боюнча кийинки пландуу отуруму 2025-жылдын 27-январында өтөт. Экономикалык субъекттердин инфляциялык күтүүлөрү жана инфляциянын базалык бөлүгү акырындык менен төмөндөп баратканын көрүп турабыз. Эсептик чен 9% деңгээлде сактап калуу чечими өлкөнүн учурдагы макроэкономикалык шарттарына жооп берет жана калыптанып жаткан тышкы тобокелдиктерге тиешелүү Улуттук банктын саясатын чагылдырат. Бул чечим келерки мезгилде өлкөбүздө баа туруктуу камсыз кылууга өбөлгө болуп, макроэкономикалык туруктуулукту камсыз кылууга шарт түзөт.